бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин кенен болгон менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү. Өзүңүздөр барыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын аброюна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма-бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн арыла албай келатабыз. Мына мен ошол эл аралык адам укуктары боюнча уюмдардын өкүлдөрү менен, ошол демократиялык өлкөлөрдүн биздеги элчилери менен жолукканда да мен сурап аттым. Сиздерде ушул жагына кандай? Бизде дейт мыйзамдар абдан катаал дейт. Абдан катаал дейт. Эгерде фейк маалыматтар болсо, бир тараптуу шылдыңдоолор, жекеликке асылуу боюнча бунун жоопкерчилиги абдан катуу дейт. Бизде биз ошону иретке келтирели, тартипке келтирели десек, ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот. Муну мен мындай ачык, эркин эле айтам. Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек. Бирок ошон менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек. Мен ушунун жактоочусумун. Өзүңүздөр билесиздер, мен бир топ жыл ушул массалык маалымат каражаттарында иштедим, жетектедим, мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында жетектедим, эркин массалык маалымат каражаттарында жетектедим. Андыктан бул чөйрө мен үчүн абдан мындай маанилүү жана орчундуу. Мен өзүм сөз эркиндигинин, адам укугунун, басма сөз эркиндигинин жактоочусумун. Мен муну ачык айтып коеюн. Ошол эле учурда жоопкерчиликти мен биринчи орунга коем.